Көгалма айылында былтыркы жылдын соңку айларында суга суу маселеси чечилип, сайдан суу тартылып чыгарылган. Буга чейин айылда суга суу тартыштыгы күч болгон. Айдоо аянттар иштетилбей, элет элине түйшүк жаралчу. Негизи чыкканы жакшы. Чыгарып бергендерге рахмат. Экинчиден бул дагы жетишсиз негизи. Могу жакта полялар бар, кеңири 40 гектар тептеги жер бар. Элдин үлүшү ал жер. Ошол жерге толук кандуу жетиш үчүн бул камсыз кыла албайт. Буну камсыз кылыш үчүн могу Кызылөңкүр айылынан самотек кылып, ошол сандай деңгээлдеги ушундай бир эмеден чыгарып берсин, турбадан, күн-түн жайы кышы дебей чыгып турса, ал жерден таза булак суу чыгат. Ичкени дагы жарайт, сугатка дагы жарайт. Күн-түн чыкса бар жогуна жетет да. Суга суу маселесинен дагы бул аймакта ичүүчү суунун жоктугу көп жылдардан бери чечилбеген көйгөйгө айланган. Көпчүлүгү сайдан ташып ичсе, айрымдары кудук салдырып, коңшу айылдардан сатып алып пайдаланышат. Учурда алардын эңсегени дал ушул таза суу тартыштыгын чечүү болууда. Таза суу элге өтө керек. Биздин айылга өтө муктажбыз. Биз азыр толук кудук казып алып, ушул башка айылдан суу ташып ичебиз. Ушу дани момент. Эл бар жок ушундай. Бизге таза суу өтө муктажбыз. Эшек менен ташып ичебиз. Сайдан 1 километр жерден алып чыккан адамдар бар. Кудугу жоктор. Караганыбыз Огандан, Чарбактан машина менен 700-800 миң сомго чыгып кетти. Бир эч суубуз. Ал 2 ай 3 айда түгөтөбүз сууну. Көгалмадагы таза суу маселеси элдик курултайда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн баш сабында айтылганын жергиликтүүлөр да белгилеп жатышат. Демек жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы колдон келишинче аракет жасап, эми буйруса калкты таза суу менен камсыздоого аракет көрүшөрүн билдиришүүдө. Таза суу боюнча республиканский бюджеттен Көгалма айылына 48 миллион. Бул жакта Актыт айылынан баштап Актыт, Сары Жайык, Каба катар жаңа айылына бүт ошо таза суу менен республиканский бюджеттен 48 миллион бөлүнгөн. Бул жакта эски скважина бар. Эски скважинаны тазалап, буйруса бир 5 айыл таза суу менен камсыз болот. Көгалма айылында биз уже Ош гидропартиясына акчасын которуп бердик. Алар келип, бурт эте турган жерди, суу чыга турган жерди изилдешип, буйруса жакын күндөрдө ишин башташат. Таза суу ден соолуктун булагы деп айтылып келет. Эгерде берилген убадалар аткарылып, айыл эли ичүүчү суу менен камсыз болуп калса, көптөн күткөн эл тилеги чечилмек. Ильяс Турдубай уулу, Жанызак Нурдабилет уулу, Базар Коргон району.